Акылбек Жапаров ар бир үйдө 4-5 бала төрөлсүн. Норус майрамына карата өтүп жаткан майрамда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров сөз сүйлөп жалпы кыргыз элин куттуктады. Ал өз куттуктоосунда дүйнө жүзүндө үй-бүлөдө 2 бала төрөлсө, ал мамлекеттин индекси жакшы деп саналат. Биз да 4-5 бала төрөлгөндү Кудайдан тилейли. Калкыбыз 6,5 миллиондон ашты. Дагы бир Айкөл Манас төрөлсүн деп жакшы тилектерин жашырган жок. Эл чындыкты билсин. АКШнын президенти Джо Байден кыргыз элин Норус майрамы менен куттуктады. АКШнын президенти Джо Байден президент Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин Норус жаз майрамы менен куттуктады. Бул тууралуу президенттик администрациясынын маалымат кызматынан билдиришти. Сизге жана Кыргызстан элине каалайм, жаңы жылда тынчтык, ден соолук жана өсөөнүгү каалайм. Норус майрамы кут болсун деп айтылат куттуктоодо. Джо Байден ошондой эле быйыл АКШ менен Кыргызстан дипломатиялык мамилелердин жана өнөктөштүктүн 30 жылдыгын белгилеп жатканын билдирип, АКШ Кыргызстан менен кызматташууну өнүктүрүүгө даяр экенин ишендирди. Эл чындыкты билсин. Украина менен Орусия ортосундагы сүйлөшүү бүгүн улантылат. Зеленскийдин президенттик кеңсесинин башчысынын кеңешчиси Михаил Подоляк Орусия менен Украина ортосундагы сүйлөшүү 21 мартта улантышылы керек деп билдирди. Бул тууралуу ал жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине маалымдаган. Маалыматка ылайык, украиналык делегациянын өкүлү страна ООА кабарчыларынан кийинки айлампа дүйшөмбү күнү өтөөрүн билдирген. ООА албетте эртең менен кийинки айлампанын сүйлөшүүлөрү уюштурулат, деди Подоляк. Эске салсак, Путиндин жардамчысы Владимир Мединский сүйлөшүүнүн кийинки темасы Украинанын нейтралдуу статусу, ошондой эле анын НАТОго кирбеши боюнча болушу мүмкүн деп билдирген. Буга чейин Украина президенти Владимир Зеленский эгер Путин сүйлөшүүлөрдөн баш тартса, демек 3 дүйнөлүк согушка жол ачылат деп маалымдаган. Эл чындыкты билсин.